Президент Садыр Жапаров бүгүн Чүй облусунун Москва районундагы Беловодск айылында жайгашкан балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барды. Мамлекет башчысы заманбап жабдуулар менен жабдылган мекеменин жаңы имаратын көрдү. Ал тарбиялануучулардын тамак ашы, окуу жана жашоо шарттары менен таанышып, алардын сабактарына катышып, балдар менен баарлашып белектерди тапшырды. Президент балдардын тамак ашына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Күнүмдүк рацион балдардын өнүгүүсүнө, саламаттыгына жана иммунитетине таасир этет. Бизге аларды ар түрдүү пайдалуу жана толук кандуу тамак аш менен камсыздоо зарыл, деди ал. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев республиканын социалдык стационардык мекемелеринде балдардын тамак ашына бир күндүк чыгымдын ченеми бир адамга 110 сомду түзөрүн билдирди. Садыр Жапаров учурда бөлүнүп жаткан сумма балдардын жана чоңдордун физиологиялык муктаждыктарын канааттандырууга зарыл болгон табигый тамактануу ченемдерине жооп бербей турганын белгиледи. Буга байланыштуу президент министрге ыкчам түрдө өлкөнүн бардык социалдык мекемелеринде тамак аш үчүн бекитилген акчалай ченемди 2 эсеге көтөрүү боюнча министрлер кабинетинин чечиминин долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Мамлекет башчысына тарбиялануучулардын чыгармачылыгы жана кол өнөрчүлүгү көрсөтүлдү. Өлкө башчысы балдарды чеберчилиги жана чыгармачылык иштери үчүн мактап, социалдык мекеменин тарбиялануучусунан кийизден жасаган сүрөттөрдүн бирин сатып алды. Андан соң ал психоневрологиялык социалдык стационардык мекеменин мугалимдери жана тарбиячылар менен жолугушту. Садыр Жапаров мекеменин эмгек жамаатына баа жеткис эмгеги үчүн ыраазычылык билдирип, алар аткарган иштин маанилүүлүгүн белгилеп, социалдык чөйрөнүн кызматкерлерин колдоо боюнча пландар тууралуу айтып берди. Негизинен келерки жылы пландалып жаткан эмгек акыларды жогорулатуу маселеси жөнүндө болду. Президент Беловодск айылындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин директору Акылбек Асановго мекемеге финансылык колдоо иретинде 500 000 сомдун сертификатын тапшырды.